Dil үйрөнүү укмуш нерсе. Бир жагынан бизге көп бешиктерди алдыбызга ачып берсе, ал эми бир жагынан аягы жок түбөлүк баш оордай сезилет. Туура, балким келечекте биз компьютерден флешкага ыр тасмаларды көчүргөндөй, мээбизге жаңы тилди дагы көчүрүп ала турган мезгил дагы келип калар. Бирок биз азыр колубуздан келе турган эң пайдалуу нерсе бул дил үйрөнүүнүн жолдорун издөө. Ошол максатта бүгүн сиздерге англис тилинин сөздөрүн жаттоонун шаңдуу жолдорун айтып талдап берем. Баса, бул видеону буга чейин чыккан тил үйрөнүүнү тездеткен ыкмалар тууралуу видео өтө сонун толуктайт. Ошондуктан муну көрүп бүткөн соң, аны да байкап көрүңүздөр. Балким дал сизге пайдалуу жолу чыгып калат. Аны эмесе, жөн гана сөздөрдү эмес, сүйлөмдөрдү жаттаңыз. Бул ыкманын жакшы жери биринчиден биздин мээде жөн гана сөз эмес, ооз сүрөт сакталып калат. Экинчиден, сүйлөмдөрдү жаттоо грамматикага азыраак кайрылууга мүмкүнчүлүк берет. Мунун жакшысы грамматиканы баса калып окуу кээ бир учурларда тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Мисалы, speak деген сөздүн которулушу сүйлөө экенин миң билсеңиз деле, баары бир унутуп калышыңыз мүмкүн. А бирок Сен сүйлөтөсүң да? деген сүйлөмдүн англисчеси will you let me speak or not? Же мисалы who деген суроону ким деп жаттап калыш үчүн Сен кимсиң? дегенди who are you деп койсок, кандайдыр бир элес пайда болду деп ишенем. Түркүн түрлүү мнемотехникаларды колдонуңуз. Мнемотехникалар деген бир гана үйрөнүп жаткан тилдеги жаңы сөздөрдү гана эмес, болгон маалыматты жаттоонун жолу. Мен азыр эки түрүн көрсөтөйүн. Биринчиси, терминдерди байланыштыруу. Жаңы сөздү сизге тааныш нерсе менен байланыштырып, аны элестетиңиз. Мектептен үйрөтчү эле го. География деген гео жер, графия жазуу, же биология био жандуу, логия илим дегенди түшүндүрөт деп. Ошондой эле жол менен freeze деген сөздү тоңуу деп жатташ үчүн anti, карама каршы терс. Ал эми freeze тоңуу деп жаттап койсоңуз болот. Демек, anti-freeze тоңуп калууга каршы деп түшүнсө болот. Экинчи түрү тилдердеги окшош угулган сөздөрдү сүрөттөө. Мисалы, кыргызча key деген сөз англисче key, ачкыч деген сөздөй окулат жана угулат. Демек, кийимдеримди кечке кийип жатып, жумуштун ачкычын унутуп калыптырмын деп, же кийимдерди кечке кийип жатып, жумуштун кийин унутуп калыптырмын деп, дал ошол сөздү англисче айтып койсок болот. Баса, мынтип кээ бир сөздөрдү англисче алмаштыруу жолун дагы биз бүгүн үйрөнө кетебиз. Ошол үчүн андан ары улай бериңиз. Кар көчкү ыкмасы. Тоодон түшкөн кар көчкү кичинекей кар тобунан башталып, чоң коркунучтуу көчкүгө айланат. Ошондой эле бир сөздү үйрөнгөндө аны башка сөздөргө кошуп, кар көчкү жасай бериңиз. Кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдүн айрым сөздөрүн англисчеге алмаштырыңыз. Ошентип, ар бир жаңы сөз контекстте мурунтан бар нерсеге байланып, менин оң текчесине жайгаштырылат. Мисалы, painter келди, бир үйдү майлады, абак түйгөн sadness'ти айдады. Ушул person, ушул mysterious кийимчен бул world'дун үстүндөгү каймагы. Жана эмесе жыйынтыктоочу ыкма. Үйрөнүп эле тим болбой, болушунча көбүрөөк жана ошол замат колдонууга аракет кылыңыз. Ушундай видеолорду көрүп эле чын эле бир нерсени үйрөнүп жатам деп өзүңүздү алдай бербей, чын эле бир нерсе кылыш керек. Же каналга жазылып, асастан кеңештерден колдонуп, же тил курстарына катышып, эмнеси болсо да кандайдыр бир кыймыл аракеттерди жасамайынча чет тилди үйрөнбөй эле жөн эле кыял бойдон кала берет. Жана ичиңерден деп калган болсоңор, анда тапшырма катары комментарийлерге бул кыскача видеолорду колдон келишинче которуп көргүлө. Эй, балакай, атып салайынбы? Атып электе жылып кетти танбай. Үйім алыптар бойымды боғын тазалатпасам, енеңді қылырмай келе. Эй, Бек, бұлар біздің тамаққа жалбырақ қошып, мені қой сені ой деп отыр.